Кийинки мисал бизде мына Айгүл бул мисалда 600 балл жасады дейли, өсүп кетти. Мына актив, сиздин активиңиз. Жамал деген кыз болсо 200 балл жасады. Диана менен Гүлө биригип отуруп мына 100 балл, 300 балл суммасында 400 балл жасады дейли. Дагы Диля деген кызыңыз 200 балл болду. Сиз айталы көз карашыңызды жакшы карадыңыз, дагы көз карашыңызды өзгөрттүңүз. Айгүлгө сиз чыгаша катары карабастан, лидерлерге чыгаша катары карабастан, тескерисинче сиз аларга партнер катары карадыңыз. Алар менен бирге өсөбүз. Алар мен үчүн актив деп көз караш менен иштеп атасыз, өсүп кеттиңиз дейли. Анан дагы бир нече адамыңыз менен бирге алар 50 балл жасады, сиз 50 балл. Кошуп келсек 100 балл, Шунун баарын суммасын азыр калькулятор алып чыгарып көрүңүз. Жалпысы группаңызда канча балл жасап атат. Көңүл буруңуз. Бул мисалда ошол эле Айгүл 600 балл жасады. Булар болсо 400 балл жасады жалпысы. Ал эми Жамал менен Диля болсо 200 баллдан жасады, жалпысы 400 балл. Эми ушуну отуруп алып эсептеп көрүңүз. Паузаны басып азыр эсептеп көрүңүз. Эң жакшы эсептеп көргөн болсоңуз анда көрүп кетели. Мына менин чыгарганымда болду 14440 болду. Баардык чыккан акча группабызга биз кайсы тепкичте жүрөбүз ушул мисалда? 400 балл кошуу 400 балл 800 балл болду. 800 балл 600 баллды кошсок 1400, 1500 балл. Башкача айтканда биз 15%га чыктык, вице-директор болдук. Анан ар бир айлыкка чыкканды эсептедик. Мына 1536 сом бул мына Диана менен Гүлага кеткен айлыктар, 768 сом бул Жамал менен Диля 768, 3456 сом Айгүл алды. Жакшы алыптыр, Баарын кошуп келсек, мына 6528 сом бул элдин айлыгы, жана бизге калган акча 7912 сом болот, Жалпы биздин командага төлөнгөндөн эсептеп чыгарсак ушундай болду. Ушул мезгилде сиз айтышыңыз мүмкүн, тапканым жарымы эле кетип калыптыр, почти жарымы, 14 болсо ошон 7900 калтат, 8000, 6500 болсо эле кетип атат. Айтышыңыз мүмкүн, магазинде калып калтат, булар көбүн алып коет деп. Эгерде сиз ушундай көз караш менен иштесеңиз, анда сиз өспөйсүз. Эмнеге? Сиздин адамдарыңыз акча тапкан сайын умтулат, акча таппаган сайын алар умтулбайт. Көбүрөөк акча тапкан сайын көбүрөөк умтула баштайт, көбүрөөк ишене баштайт өз бизнесине. Жана чач мастер десеңиз да болсо, чач мастер көп акча тапкан сайын, ал дагы да сиз менен иштесем, сиз менен калсам, сиз менен иштегиси келет. Ал эми алта акча таппай, сизге буттосуулар жасап, ага кардар отургузбай, аны раскрутка кылбай, адам кача берсеңиз, адам алып кача берсеңиз, анда эмне болот? Анда ал да сизден качат, сизден кетип калат. Демек сиздин бизнесиңизди өз колуңуз менен өлтүргөн болосуз. Өз колуңуз менен муунтуп өлтүргөн болосуз. Бул жерде да ушундай экен. Айгүл, Жамал, Диля, Диана, Гүлө, булардын баарына сиз актив катары карап, булардын баарына сиз партнер катары карап, ооба буларга да төлөнөт, зато булар акча алган сайын булар умтулат, эртең келечекте мен мындан да көп табам, ушулардын жардамы менен, ушулар менен бирге деген көз караш менен иштесеңиз, анда сиз өсөсүз. Мына эсиңизде болсо, мына жана мисалда сиз мына чачтарач мастер көп алып атат эле, ошого кайгырбастан тескерисинче ыраазы болуп, рахмат ушу менен иштегениңе деп, визажистти, маникюрдү, мастерди раскрутка кылып, алардын кардарларын көбөйтүп алдыңыз дейли. Аны менен бирге визажист, чач мастер, кирпик мастерди да көбөйттүңүз дейли. Бирок эми чыныгы жашоодо сиз булардын баарын көбөйтүш үчүн сиз албетте чоңураак арендага чыгышыңыз керек болот, чоңураак помещениеге чыгышыңыз керек болот. Ал эми биздин бизнесте чоңураак помещениеге чыгышыңыздын кереги жок. Эгерде сиз офис ачып иштебесеңиз, онлайн иштегендиктен сизге чоңураак помещениенин кереги жок. Болгону сизге сиз көбүрөөк убакыт бөлүшүңүз керек болот, адамдарыңыз көбөйгөн сайын. Зато эртең көбүрөөк акча чыгасыз. Эми демек бизде мындай экен, эки жол экен деп атабыз. Күчтүүлөргө шарт түзүү, жаңыларды раскрутка кылуу. Ошондо гана сиз өсөт экенсиз. Күчтүүлөргө шарт түзүү дегенде бизде кандай? Демек аларды мактоо, аларга өскөн үчүн кандайдыр белектерди берип, аларды награда кылуу, аларга жакшы сөздөрдү айтып, аларга поддержка кылып туруу, аларга жардам керек болсо жардам берип туруу. Мына ушул күчтүүлөргө шарт түзүү деп эсептелет. Ал эми жаңыларды болсо өзүнө ишенген жардам берип, аларды раскрутка кылуу, аларга кардарларды көбөйтүү, алардын жөндөмдөрүн өстүрүү, алардын билимин өстүрүү жана алардын адамдардын санынын көбөйүүгө жардам берүү. Ал эми сулуулук салонунда болсо, мына жаңыларды раскрутка кылуу, аларга тынбай кардарап келип аларга отургузуу, жана алардын профессионалдык жөндөмдөрүнө өсүүгө жардам берүү, жана өз баракчаларын, сиздин салондун баракчаларыңыз аркылуу аларды мактоо. Демек түшүнүп кеттик. Кийинки 4-чү мисал бизде ошол эле Айгүл 600 балл жасап атат. Сиз болсо аны күтүп отура бердиңиз, анча иштебедиңиз. Гүлө гана 100 балл жасады. Жана дагы кимдир 50 балл жасады. Мына Айгүл гана иштеп атат, сиз көп иштебей атасыз. Айталы, күнүнө 1 саат, 2 саат билип атам деп коюп жүрөсүз. Ал эми Айгүл эртеден кечке иштеп атат. Эми эсептеп көрүңүз, сизге кандай акча чыгат экен. Бул бизнесте чынында иштеген гана иштейт экен. Бирок Айгүлдүн жардамы менен сиз жок дегенде башка процентке чыгып атасыз. Эсептеп көрүңүз. Эсептедиңизби? Давайте анда текшерели. Мына 800 балл болду жалпысы. 800 баллды 64-кө көбөйттүк 9-га. Барабар 4608. Айгүлдүн айлыгы болсо 600 балл 3456 сом болду. Гүлөнүн айлыгы болсо 192 сом. Кошуп келсек, мына 3648 сом бул элдин айлыгы болду. Сиздики 4608. 960 сом сизге түштү. Сиз айтышыңыз мүмкүн.
мынча аз, мен ушуга иштедим ушунча убакыт дешиңиз мүмкүн. Бул бизнесте иштеген иштейт. Үстүндөгүлөр байып кетип, астындагылар кедей болот деген бул жерде жалган. Ушул нерсени билбеген адамдар ушинтип ойлошот. Үстүндөгүлөр жырга айткан, астындагылар иштеп берет экен деп. Чынында андай эмес. Ар бир айлыкка чыккан адам өзүнүн айлыгын өзү жасайт. Бирок Айгүлдүн жардамы сизге тийип атат. Эгерде Айгүл 600 балл жасабаганда, сиз 960 сом эмес, сиз 192 сом алышыңыз мүмкүн эле. Андыктан же 500 сом алышыңыз мүмкүн эле. Андыктан сизде эки вариант: бирөөсү нааразы болуу, чыгаша катары карап Айгүлгө, экинчиси ыраазы болуу. Айгүл өзү өсүп кетти. Же Айгүл өзү аракет кылып жетип алды. Классно, менин командамда ушундай адам бар экен. Мен аябай ыраазымын. Эми ушул адам мага мындан да чоң процентке чыгууга жардамы тиет. Бул иштеп турсам мага жырга болот экен. Деп бул иштегиче сиз буга жардам бергенче, муну колдогончо, буга шарт түзгөнчө башка веткаларыңызды өстүрүп алуу. Же болбосо нааразы болуп, өз бизнесиңизди өз колуңуз менен муунтуп өлтүрүп салуу. Демек, күчтүүлөргө шарт түзүү, жаңыларды өстүрүү. Колубузду көтөрүбүз, 3 жолу айтабыз. Күчтүүлөргө шарт түзөбүз, жаңыларды өстүрөбүз. Күчтүүлөргө шарт түзөбүз, жаңыларды өстүрөбүз. Күчтүүлөргө шарт түзөбүз, жаңыларды өстүрөбүз деп. Ошондо гана сиз мынча аз дебестен өсөсүз. Бирок эгерде сиз күчтүүлөргө шарт түзөп отура берсеңиз, жаңыларды өстүрбөсөңүз, анда сиз ошо кичинекей акчаны карап отура бересиз. Айгүл өсүп барып эртең директор болот. 5-чи мисал. Айгүл 600 балл эмес, эми мына начар иштеди, 50 балл жасады. Гүлө 100 балл жасады. Эсептеп көрүңүз. Канча акча чыгат? Мына сиз жаман көрүп аттыңыз эле, мына муунтуп өлтүрүп салдыңыз, же болбосо ушул Айгүл каяктан гана келди дедиңиз, Айгүл жок болуп кетти кандайдыр бир себептерден. Бул бизнесте анчалык деле иштебей калды эле. Канча акча чыгат экен эсептеп көрүңүз. Жалпысы кошуп келгенде 200 балл болуп атат, 768 сом, 960 сомдо чыкпай калды мына. И өсүү перспективаңыз жок. Келечекте мен 10 миң, 20 миң, 30 миң акча табам деген перспективаны жок кылдыңыз өзүңүз. Ошол себептен өзүңүз чечиңиз, кандай карайсыз, сиз адамдарыңызга, лидерлериңизге кандай карайсыз? Ыраазычылык менен карайсызбы, же болбосо тескерисинче нааразы болосузбу? Же айтасызбы, сонун шанс экен, сонун шанс, Айгүл молодец, 600 балл жасап атат. Мен биягын өстүрүп алсам, мен тез 1000 баллга, 1,5 баллга чыгат экен деп веткаларыңызды өстүрүү. Бирок эч убакта Айгүлгө тоскоол кылбоо, Айгүлгө нааразы болбоо. Ошондой эле ошол эле учурда Айгүл өсүп атса, дагы да өссө экен деп тиленүү. Анткени бул өскөн сайын сиз тезирээк өсөсүз, процент тепкич боюнча. Эми ошондо Гүлянын айлыгын кемитип салсак, эсептеп 192 сомду 576 сом калат экен. Мына көрдүңүз, 960 сом да жок. Болгону 500 сом чыгып калды. Ошол үчүн Айгүлдүн 600 балл болгону бул эң сонун экен, Албетте бул жерде айырмасы аз эле болуп атат. Эми 200 сом айырма болуп атат. Жок, 200 сом эмес, кечиресиздер. Эми 400 сомго жакын айырма болуп атат. Көп деле чоң акча эмес ал албетте. Бирок ушул мисалда сиз жакшы түшүнүп атасыз. Айырмасы болот экен баары бир. Ошон үчүн Айгүлдүн өскөнү жакшы экен. Айгүлдүн өскөнү сизге келечекте 2 миң, 5 миң, 10 миң, 20 миң акча табууга жардам берет экен. Кийинки мисал, мына сиз группаңызда кимдир 200 балл жасап атат, Айгүл 600 балл жасап атат. Дагы бирөө 200 балл, бирөө 50 балл жасап атат, 1100 баллда жүрөсүз. Эми эсептеп көрүңүз. Көрөгө чыкмасы менен эсептеп көрүңүз. Айгүл мына 600 балл жасагандыгы үчүн сизге компания, сиз 12% жүрөсүз, ошол себептен 64 көбөйтүү 3%. 1152 сом сизге Айгүлдөн чыгып атат. Айгүл демек сиз үчүн актив болуп атат. Кийинки адамыңыз мына актив болуп атат, бул дагы сизге 768 сом алып келет. Дагы бир адамы 768 сом алып келет. Ал эми жалпы башка айлыкка чыга элек группаңыз менен бирге сиз 768 сом чыгып атат. Жалпысы кошуп берсек 3456 сом чыгып атат. Мына 500 сом эмес, 900 сом эмес, 3,5 сом алып келет. Мына ушинтип бизнесиңиз өсүп отуруп, анакыры 20 миң, 50 миңге чыгат экен. Ошон Айгүлдөрдү көбөйтүп отуруп, сиз эртең 50 миң, 100 миңге да чыксаңыз болот экен. Андыктан мындай адамдарга болгону ыраазы болсок гана өсөт экенбиз, жана аларга жардам берип шарт түзсөк. Ошон үчүн дайым эсиңизде болсун, рекруттар бул адам чакырып келгендер жана лидерлер сиз үчүн активдер. Рекруттар, лидерлер сиз үчүн дайым активдер. 3 жолу кайталайбыз. Рекруттар, лидерлер активдер. Рекруттар, лидерлер бул активдер деп. Башкача айтканда, сиз өзүңүздүн бизнесиңизди куруп атканда булардын жардам бергенине ыраазы болуңуз. Бул адамдар сизге өз бизнесиңизди курууга жардам берет. Алар албетте өзүнүн бизнесин куруп атат, бирок ошону менен бирге сизди да бизнес курушуңузга жардам болуп атат бул. Андыктан аларга дайым ыраазы болгонуңуз туура болот экен. Демек, акча жакшы чыгуу үчүн сизде дайым веткалар көп болуусу керек экен. Жок дегенде 2 ветка, жок дегенде 3 ветка башында, Анан иштеп өсүп отуруп дагы 4, 5, 6, 10 ветка коет экенсиз. Башында 2-3 күчтүү ветка. Жана алар жакшы проценттерде болуусу керек экен, күчтүү веткалар. Күчтүү веткалар болгон сайын алар жакшы акча чыккан сайын алар стабилдүү болот жана алар өсүүгө аракет кылат. Сиз өзүнүз жалгыз элдин баары менен иштебестен эртең келечекте алар өзүнүн командасы менен өзү иштеп калат. Сиз башка веткаларыңыз менен көбүрөөк иштегени сизде шарт пайда болот.
Ар бир ветка сиз үчүн актив бул. Ар бир ветка. Ошондуктан ар бир ветканы сиз актив катары, серьезный филиал бизнес катары караңыз жана ар бирин өстүргөнгө аракет кылыңыз. Ар бири өскөн сайын сизге көп акча алып келет келечекте. Колду көтөрөбүз, кайталайбыз. Ар бир ветка бул актив. Ар бир ветка бул актив. Ар бир ветка бул актив деп. Айтып өткөн болсоңуз кеттик. Сизге лидерлериңиздин товар оборотунан түшкөн акчаны көрүп кетели. Көрүүгө чыкмасы менен, Мына көрүп кетели, сиз азыркы учурда 6% эсиз дейли, сиздин астыңызда бир кимдир бирөө 3% болот. Сизге ошонун оборотунан компания канча акча төлөп берет? 192 сом төлөп берет экен, Муну кантип көбөйтөбүз? Жана көрдүңүз да. 100 балл көбөйтүү 64 көбөйтүү 6 минус 3. Башкача айтканда 3%ке көбөйтүп экенсиз. 1,5 сом туура эмес жазылып калыптыр, кечиресиздер, бул рубльдүн курсу болчу. Кийинки мисал, сиз 9% жүрөсүз, мына 9%. Эми сиздин активдериңизди көрөлү. Сиздин группаңызда 3% адам сизге канча акча алып келет? 384 сом алып келет экен. 6% дагы 384 сом алып келет экен, Муну албетте сиз ойлошуңуз мүмкүн. Экөө тең бирдей алып келет экен, эми 100 балл жасаса деле, 200 балл жасаса деле айырмасы жок экен да деген ой болушу мүмкүн. Бирок 200 балл жасаган адам көбүрөөк умтулат. Жана өзүнө көбүрөөк ишене баштайт. Жана көбүрөөк аракет кыла баштайт. Келечекте бул адам 600 балга тезирээк чыгат. 100 балл жасаганга караганда. Андыктан сиз үчүн айырмасы жок болгон менен акча түрүндө. Келечекте айырмасы чоң. Жана ал адам өзү үчүн айырмасы чоң. Күчтүүлөр бизди жогорку процентке чыгууга жардам берет. Анан баса айтып кетчү нерсе, 200 балл жасаган адам сизди, мисалы үчүн сиз буга чейин ошол адамыңыз 100 балл жасаган болсо, эми ал 200 балл жасаган болсо, сиздин оборотуңузга бул адам 100 балл кошту. Демек сиз 600 балл жасап аткан болсоңуз, же айталы 800 балл жасап аткан болсоңуз, ушундайдан эки адамыңыз 100 балл жасап аткан эки адамыңыз 200 балга өскөн болсо, демек 100 балдан ар бири кошту. Башкача айтканда сиз 800 балда эмес, 9% эмес, 12%га чыккан болосуз. Ошол себептен сиздин командаңыздагы адамдар сизди жогорку процентке чыгууга жардам берет. Сизди жогоруга көздөй түртөт экен алар. Күчтүүлөр. Андыктан күчтүүлөргө дайым ыраазы болушубуз керек экен, жана алардын бар болгонуна сүйүнүшүбүз керек экен. Жан деп. Колубузду көтөрөбүз, айтабыз. Күчтүүлөр бизди жогорку процентке чыгууга жардам берет. Күчтүүлөр бизди жогорку процентке түртөт деп коелу. Күчтүүлөр бизди жогорку процентке түртөт. Күчтүүлөр бизди жогорку процентке түртөт.